Менин эрким жолдаштыкка беттесе, начар элем айтпас элем сезбесең, içim жаман туз куйгандай ачышат, бир окуган курбуларды эстесем. Демде отырасыз бене? Ден соолугуңуз Рахмат уулум, рахмат. Жакшы, ден соолукту Аллахым берип атат. Жакшы жашап атабыз мына. Эки кылымды аттап койдук да биз. Эми мен ошо төрөлгөндөн баштап эле ушу элди сактап калсам деп врач болгум келет эле, окуп жүргөн. Biz pioner болгонбуз, комсомол болгонбуз, коммунист болгонбуз, баары немени аттап өттүк. Анан кийин биз 70-жылы 10 классты бүтүрдүк Кеңеш орто мектебинде. Бүтүргөндө бизге директор болуп Хамирахан Каримова деген аял эжекебиз келди. Келгенде айтты, мен деди, поликлиника салам, больница салам, мен өзүмөн кадр чыгыш керек деп биздин Кеңеш орто мектебинен 5 кызды тандады, отличный кыздар. Анан мединститутка апарып аркабыздан барбай койду, анан бизди жыгытып койду. Подкурска жазылгыла дейт, жазылбадык, анан жыгытып койду, анан келе бердик. Келгенден кийин анан ушу врачтан көнүм суу, анан Таргой техникумга тапшырып, Таргой техникумду бүттүм, завмак болуп иштедим. Анан кийин 2 балалы болгондон кийин бухучетту окудум, бухгалтерский 1 жылдык орус группаны окуп, 80-жылы мал чарбасына хозрасчетный бухгалтер болуп иштедим, садоводстводо иштедим, параллельный магазинде калып бардым. Ошентип 8 уулду тарбияладык. 8 уулду тарбиялап, баланы тарбиялаганда дагы төрөлгөндөн баштап, эненин ичинен тарбиялат экен балачы. Ошондуктан эмне үчүн анткенибиздин себеби, эне туура тамактанса, туура иштесе, туура жүрсө, балага ошол таасир этет экен да. Анан 8 уулумду тарбияладым, балдарым жаман чыккан жок, баары жакшы чыгышты. 5тен уйду саап, фляк сармайларды жасайт элем. Баягы биз эми сармайдан башка майды билбейт элек да ал мезгилде. Ичкенибиз айран, сүт, жарма. Ошол мезгилде ошо оору жок эле. Анан балдарым мен ушу товарлардын баарын мындай абышкам неме минет эле да. Товарлардын баарын Ош райподан алып келет элем, импорттун баарын сатам. Дос ошончо шаардан достор келет, уйларды сайт, ысык нанды жаап берип койсоң, бир чарада мычкыманы кылат. Балдарым сүйүнөт, айшенелерим келди, биз сүт тартпайбыз, уй саабайбыз деп. 5тен уйду саап, нанды жаап, нанды түнү жаап, түнү кир жууп, ошентип ушу 8 баланы тарбияладым. Ал мезгилде памперс каякта, жалаа каякта, ползунка каякта жок. Эртең менен турабыз, 5ке бөлөйбүз, обедте бир чечебиз, кайра бир. Азыркыларыңа мына азыр 7 келиним бар. Бир балам эми 2006-жылы Аллага керек экен, Эсенбунун альфасында террористтерди кармап машина жарылып өтүп кетти. 81-жылкы балам. Азыр 7 келиним бар. Азыркы келиндерге бешик алып келсе, башы чайкалып калат, башы жалпайып калат дейт. А биз жалпайбай эле ошончо баланы тарбиялап чоңойтуп келиндерге берип койдук го. Ошол балдарыбыз акылдуу чыкты. Баары балдарым мамлекеттик иштерди иштешет, кызмат кылышат. Кызыл диплом менен бүтүшкөн. 8 уулду тарбиялап чоңойттук. Мына баатыр эне болдук. 90-жылы элдер мен унга кетип калдымын. Бир маалда Кара Сууга барсам эле комендант час болуп калды. Анан келсек буга жанака 2 машина алып келдим эле, бир телешкени алып калды. Ошондон согушта дагы биздин жапалак Оштун жүрөгү деп жапалактыктар, тамак аш, бу магазинден бар продукта ошо биз тейлеп турганбыз. Ошон үчүн эл баатыры деген дагы орденим бар, алгам. Анан эми баягы эл башкарып, ушул элдин кызматында жүрүпсүз да. Анан бир колуңузда бешик, бир колуңузда мамлекеттин иши, аял кишиге кыйын эле болсо керек бул.
Аял кишиге кыйын эле болот, бирок түгөйүм дагы жакшы адам эле. Мен менен тең жардам берет эле. Тамакты өзү жасап коет эле, балдарга жардам берет эле, тамак ашты жасайт эле. Мен чуркасам чуркап, жүрсөм жүрүп, анан биз ошентип загмак болуп жүрүп, 96-жылы бар жок неме сатылып, акайып бар жок кылган магазин сатып алдым. Анан кийин элдер келип, ушунча жыл элдин камын көрдүң, элге бар продукталар ташыдың, бизге жардам бердиң, карызга берет элем. Баягы балдардын контрагына, кыздардын контракттарына. Сен эл башы болуп иштеп бересиң деп 96-жылдан анан эл башкарып, үлүштөрдү бөлүп, 100 гектарлап кайрак үлүштөрдү тилешке болобу, ат болобу, машина болобу, чалдар менен, балдар менен чыгып иштедим. Ошол мезгилде биз иштеген маалда эл башы болуп иштегенде 400 сом айлык эле, 400 сом. Эрте менен чыгып кетет элем, кеч келет элем. Күн бүркөлсө, түгөйүм экөөбүз кетменди кармап алып, алыштарды бекитет элек. Сел келет эле да. Азыркы мезгилде жакшы, азыркы эл башылардын айлыгы көп. Биз 400 сом ошентип эрте менен кетип, анан Хамирахан Каримова директор эжекебиз Ош базарын салды Бишкекке, усталарды апарып. Баягы бизде овош бар, жашылча бар, сүт ферма, жашылча, алма бак, ошолорду сатканы келишет эле справка деп. Түн жарымда 2-де болобу, 1-де болобу шарт турат элем дагы справка жазат элем. Справка жазбасаң овочторду өткөзбөйт эле. Ошентип кыйналып, бир айылда светти дагы орозодо өчүртпөйт элем. Светти. Өчсө эле аны жерде Арзыбай деген аштан бар эле, эмне свет өчтү деп келет эле. Ошентип иштегенбиз. Азыркы эл башылар жыргап жүрөт, айлыктары көп. Анча-мынча чогулушка чакырса дагы нормальный барышпайт. Бизге окшогондорду вообще айтпайт. Мына немеге курултайга 2 жолу койдум кандидатурамды. Мына Жапалак айыл өкмөтүндө 13 айыл бар. Ошол 13 айылда 6000ден ашык калк бар. Ушу бир мен аял койсом, мени өткөзбөдү. Көрдүңбү? Мен ушу көйгөй, элдин көйгөйүн, ушу айта турган эң биринчи больницаларды, мына частный больницаларды, ошо окшогон элдин ичиндеги көйгөйлөрдү айтайын десем, бири дагы мына Жапалак айыл өкмөтүндө 13 айыл болсо, 6000 жашоочу болсо дагы бир аялды өткөзүшпөдү. Теңи кутулук жок бизде. Тууган урук, чалдар мына айылдагы бир экөө эле чыгып бакырып койсо, аял киши каякта башкарчу эле, аял каякта болчу эле, делегат деп койсо кала берет. Болдум? Теңдик жок да бизде. Мына жаштар өсүп атат, жаштарды коёйлу. Ушу жаштарды неме кылайлы. Мына бүгүн ушу 7 балам бар, 40 неберем бар, 10 чеберем бар. Баары мына окуу ачылып калып, баары мамлекеттик иште болуп, келе албай калышты. Мына урматтуу көрүүчүлөр, багы энекебиздин жашы 80ге таяп калса деле, бирок ушу мамлекет дагы деле, карыса деле мамлекеттин иши көз салып, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Мен баары бир көнүп калгансыз деп. Көнүп калганбызда. О, балдарым айтып атпай, апа сизге эмне кереги бар? Сизде жөн отурбайсызбы дейт. Себеби пособие алгандар дагы мага келет, кандай документ керек деп. Пенсияга чыкпагандар дагы келет. Эми мен көп жыл иштеп тааныш болуп калганмын, анан жардам берем да. Жол жобосун билем. Анан кийин азыр көбүнчө эле паспорт маселеси болуп атат. Анан мына жашоо да кыйын болуп калды. Көп балалуулар жашаш кыйын болуп атат. Бар жок кымбатчылык. Бирок берген пособие эмнеге жетет эле. Анан паспортторун алып берем, эл баатырына барып чыгарып берем. Мен келиним 6-чы келиним, 7-чи келиним коем. Бириң баатыр эне болду атып 7 балалуу болду. Эми быйыл баатыр энени алат. Немени 6 балага былтыр алып бергем, эне даңкты. Калгандары жакшы. 2 келиним 6дан бала. Эң немеси 4. Эң кенже келиним 3 баласы бар, жакшы. Мен айтып атам да, төрөгүлө ушулар биз кыргыздар көбөйөлү да, Кыргызстанды өнүктүрөлү деп атам. Эң аз неме биз болуп атабыз да азыр. Анан ким багат дейт, ким бакчу эле, Алла багат.
мамлекет багат деп. Ошол балам. Ошон үчүн балдарды тарбиялаганда дагы эркек балдарды күйөөлөрүн тарбиялаш, коомду тарбияга өнүктүрүш үчүн дагы аялдын салымы өтө чоң балам. Айтып коет го, эркек тышкыча тон, аял ички тон деп. Балдарды дагы, кыздарды дагы баарын аял эне тарбиялаш керек да улум, эне тарбиялаш керек. Азыр деле үйдө отуруп, жөн отурбай тоокторду багат экенсиз. Анан төөк кушка кандай келип калдыңыз? Төөк кушка ошол 5-6 жыл болду. Мынабу интернетти көрсөң эле төөк куштарды багат. Анан жумурткаларын көрөсүн. Ошон үчүн анан ушу төөк кушту дагы багайын деп, балдарым алып бер десем алып берип жардам беришет. Балдар карайт, мен контролдой эле коем балам. Балдар төөк куш багат, бир индук бактык эле, индук жакшы көрүп, башка жактан алып. Учуп кетип калат экен. Анык бакпай койдук, өрдөк багабыз. Өрдөк. Эрмек деп, Эрмек деп. Балдарга ошентип алаксытып койсоң өздөрү менен өздөрү мээнет болот. Ооба, биз контролдой эле коем. Төшөктөрдөгү оймолор, өзүңүздүн колуңуздан Биз мына төшөктөрдү дагы биздин убагыбызда ата-энебиз ушуга турмушка чыгасың дегенсе чыгат элек. Анан болуп коет эле. Болуп койгондон кийин 1 ай 2 ай сурок коет эле. Ошондо анан туш кийиздерибизди тиккенбиз да, жазып дагы тиккенбиз. Мынанчанчы жыл деп. Мына уларды дагы биз эми илгерки чибаркуттар хыбы жакшы да, азыр модага карап эле. Анан баягы айтып калбадыңызбы? Биз ата-энебизди чечип койчу эле, ошол ата-энебиз тиебизин дегенге. Сиздики деле ошондой болгонбу? Ошондой болгон да. Көрүп жүргөн эле адамга турмушка чыккансызбы же ошол той күнү көргөнсүзбү деген? Жок, биз ушул айылда эле бирге чоңойгонбуз. Кайын сиңдим менен 10 жыл бир класста окуганбыз. Ол Айшакан болуп, акам менен дос болуп жүргөн. Анан бир маалда эле олордун ата-энеси барса эле ушуга беребиз деди. Биз тийбейбиз десек дагы мени уят кыласыңар. Бир сөздү 2 кылбагыла деп койсок алып калат элек да. Ошентип эле жүргөнбүз биз. Тегеле бир сүйлөшүп, сүйлөшкөнгө тие, мындай дебейт элек да биз. Материалдык байлыгына деле карабайт элеңиздер. Машинасы бар, бүйү барбы да? Биз материалдык байлык эмес. Мен мына азыр мынаяктагы үйдө келгенбиз биз. Келгенде ылай шыбак экен, ылай шыбак. Фундамент куюптур, фундаменттин чукур бойдон. Ошол үйлүгө эле келгенмин. Келип алып анан кийин тажиктер келип үй урат эле. Бир кошунам айтты, мен сарай салам, сен кухня сал деди. Кошунам Бурма деген эжебиз, кошунабыз эле. Анан мен бир комнат эле 4 кылып эле дубал ургузуп, ошол үйдү актап эле, ошо бир комнаттан анан бөлүнүп чыкканбызбы. Бу жерде 4 комнат үйүбүз бар эле, бу жерде 5 комнат. Баягы келиндерим бар, 2 комнаттан чыгат эле да. Бу жерде серибиз бар эле, жык жанатан эле. Тийип турат эле жанатан алып. Анан кийин келиндер ушул үйлөрдөн баары чыгып кетишти. Бул келин менен баланын жашабаганына дагы, кыз менен күйөө баланын ажырашканына дагы эне себептүү. Себеби мына мен 7 келин алдым. Эми бул кыз бала бир чөлкөмдөн бир чөлкөмгө келет, башка үй бүлөгө келет. Ошондо аны үйрөтүш керек да, тарбиялаш керек да. Эгер балам жашасын, кызым жашасын десе, эне катуу туруш керек, эне айтыш керек. Кыз таш түшкөн жерде оор. Түштүңбү, ошол жерден кетесиң деш керек. Мына мен 7 келин алдым. 7 келинде дагы айып жок болот дейсиңби? Бирөөнүн баласы, бирөөнүн колунан келбейт, бирөө кирди чала жубат, бирик тамакты жакшы жасабайт, нан жаппайт, уй сай албайт. Ошого кайнене себептүү. Биз энелер ошо келген келинди да тарбиялашыбыз керек.
ошо кыздарды дагы тарбиялашыбыз керек. Сен ошо жерге түшкөндөн кийин чыдайсың. Азыркы балдар, азыркы келиндер мынтет экен. Балдар сүйлөшсө самолет эмеспи дейт экен. Аэропорттың. Аэропорт. Аэропорт эмеспи дейт экен. Неге десе, баары чогулуп ошо жерге келет дейт экен. O андай эмес да. Мына келсе, мына менин келиндерим келет эле, баарыбыз чогуу жашаганда. Баары 6 балам 6 нерсени көтөрүп келип, холодильникти толтуруп коет. Кемчилдик жок. Неге аэропорт болот? Тамактар келип турса, ошолорго мен каршымын. Бирок мынабы кийим, улуттук кийимдер, када салттарды биз ушу өзүбүздөн кийинки муундарга калтырышыбыз керек, балам. Мына автобуска чыксаң, бир чачтары сейкелген кыздар чыгат десең, жазып алат саксайтып. Анан мен сурайм: кызым, чоңнең барбы десем, бар дейт. Тайнең барбы десем, бар дейт. Болсо эмне чачыңды жазып жүрөсүң? Өрүп албайсыңбы, же түйүп албайсыңбы? Мурда күйөөсү өлгөндөр чачын жазган десем, индебей калат. Ошо тарбияны, мына тарбиялык сабактарды киргизишибиз керек, ыйман сабагын киргизишибиз керек. Биз азыр энелер катуу турбасак, мына улуттук када салттар да жок болуп кетип атат. Эмне кереги бар? Мына ресторанда койлорду союп бар жок, сойбой эле, улуттук баштагы эле заманды кылып эле, улуттук кийимди кийип барып, анан эле үйдө кылсак боло берет тойду. Бар эле акчаны, азыр кымбатчылык дейбиз, акча көп. Заман жакшы үчүн ушу ресторандарда той кылып атабыз да. Ошон үчүн чачып атабыз. Кече мен бир иним неме алды, келин Бишкектен алды. Барсакчы, bir жылкы союптур. Биз эми 20 кудалар болуп, 20 балдар болуп, 40 адам бардыкпы? Bir жылкыны союптур. 5 кой сойду, 5 кой. Бөдөнөнү айтсаң, бөдөнө. Бөдөнөнү пышырып, бүтүн бойдон шорпого салып алып келсе, биз эми мактанабыз деп атабыз да. Бөдөнөнү мынандай бөдөнө жедик дейбиз деп. Кантинелерге салып берсе дагы, токуштар жеди. Көрдүңбү? Ысырапкерчилик. Ошон үчүн баары мына калыңды да кыскартышыбыз керек, када салттарды да кыскартышыбыз керек. Калыңды мына, мисалы үчүн калыңды алат экенбиз, алып берет экен, журкандарды кылат экен. Ошо журканга ким жатат азыр? Эч ким жатпайт. Мына мен акыркы 8-чи келиним септери ошол бойдон турат. Ону алып чыгып жаям, кайра алып кирем. Өздөрү Бишкекке кеткен, жалаң пилет. Азыр эми кыздарды берсек дагы, уулду үйлөсөк дагы ысырапкерчиликти кыскартышыбыз керек да. Ошого биз мына карыялар ошо эл менен жүрүп, ыйман сабактарына катышып мектептерде. Ошону биз жашаш керек дейм. Мына жаштар, жаштарды айтсаң көнөт. Жаштар көнөт. Ошону кыла турган биз энелербиз, балам. Эми мисалы жаштар деп калдык. Эми азыр жаштар баягы сиздердин жаш кезиңиздерде 80-чи, 70-чи жылдары карылар үй дегенде кыргыз улутундагы карыялар дээрлик болгон эмес да. Азыркы убакта бул сан арбып барат да. Кыргыз апалардын, кыргыз аталардын. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Мен бугачы ошол мисал үчүн балдарыбыз болсо, ошо балдар өз эле себеп. Ушуга баягы келген келдер да. Мынабы ошол сүйүп алдым эле, мен аялым эле деп, ошол аялынын тилине кирип апарып коюп атат. Болбосо бар жок жакшы. Биздин убакта бизчи, биз мынантип келип ата-энени сыйлаш керек. Боюбузда бар болгондо эң кээп алып өтүп элек. Азыр андай эмес да. Азыр бардыгы ушу энелерден, эне тарбиялаган кыздардан болуп атат. Жакшы балдарды тарбиялап койсок дагы, баягы апаңы жогот, апаң апар, апаң антип койду, мынтип койду десе, ошодон болуп атат. Бир немени уктуң беле сен, бир макалды. Баягы баласы келсе дагы эле оозу тынбайт экен, Анан келин айтат экен да, сени апаң тег эле тойбойт, бар жокту жеп бүттү. Карыялар үйүнө апарып кой дейт экен. Ошону анан кийин апарганбы, же өтүп кеткенби, караса баягы
өрүктү мүлчү өрүктү шимип жүрө берип өрүк өнүп кеткен экен таңдайына. Көрдүңбү балам? Бугачы азыркы тарбия көрбөгөн кыздар айтты. Апаң анандай, апаң мынандай, апаң жеп койду, апаң мынтип койду десе, ошонун сөзүнө кирген эми акылдуу балдар көп, бирок ошо сөзүнө, аялынын сөзүнө кирген балдардан болуп атат бул. Тарбия көрбөгөн балдардан болуп атат. Болбосо бизде каякта, кыргыз каякта карыялар үйүнө апарчу эле, ата-энени. Апарган эмес да балам. Ошон үчүн. Баа тарбияны эми мектепке эле таштап койбой, үйдөгү тарбиядан башташ керек да. Үйдөн башташ керек, үйдөн. Фундамент о мектепке эле коюп койбош керек. Эне деген мектеп жакшы болмойын, коомчулукка жакшы балдар чыкпайт да. Чыкпайт, туура айтасың, туура. Эне жакшы болуш керек, үйдөн, тарбия үйдөн башталат да. Эң негизги биз алыш керек моюнга аялдар. Аялдар жакшы болсо ошо ажырашуу дагы жок болот. Кыздары дагы ажырашпайт, балдары дагы ажырашпайт. Мына мен жетти балам. Кичине мен бир нерсе деп коеюн, чокусуна бир коюп айда берет эле. Ошону жаап, мына эмдигиче мына азыр 7-чи келиним отурат. Мен бир тур деген аял эмесмин. Ушу жашымда дагы эле 92-чи жылы, 90-чы жылы келин алдым. Ошону дагы тургузбайт элем. Мен өзүм ишими аткарат элем дагы тур дебей кетип калат элем. Ошол келиним азыр байбиче болуп 5 уулду тарбиялап отурат. О тур иш кыл деп запкылаган болбойт. Ол өзүнүн ар жагынан эле. Мен мына эмдигиче мен кирими бир дагы келиндерге жугузбайм. Машинкага дагы жугузбайм. Өзүм таза немелер менен порошоктор мен өзүм жууп алам. Бир жумада бир жууп алам. Машина алып беребиз, условия кылып беребиз дейт. Условиянын эмне кереги бар? Кемер кур кемсел өтү калпагым, кебирөө билбей жүрө таным баркын. Элиме белги берип тааныштырган, атыңдан кагылайын кыргыз калкым. Кыргыз калкым, кыргыз калкым, атыңдан кагылайын кыргыз калкым. Үйүнө конок келсе жүзү жарык, кой союп сыйлай билген ата салытын. Кызытып кымыз берип май жегизген, салтыңдан кагылайын кыргыз калкым. Кызытып кымыз берип май жегизген, салтыңдан кагылайын кыргыз калкым. Бале.